A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Кудай Таалам баардыгыңыздардын зейниңиздерди илим билимге ачсын, жүрөгүңүздөрдү илим билимге ачсын. Biz sizler menen arab dili boyunca tartılıp жаткан 19-cu video sabagыбызды баштайбыз. 19-cu video sabagыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар, мурдагы 18-ci video sabagыбыздын уландысы болуп саналат. Biz 18-ci video sabagыбызда учур чактын терс формасын өткөнбүз. Ла деген таңгыч бөлүкчө менен жасалуучу сүйлөмдөрдүн учур чагын өткөнбүз. Азыр эми биз сиздерге ошол ла менен Куранда кандай келген, аяттарда келген ла таңгыч бөлүкчөсүн биз сиздерге көргөзүп беребиз, урматтуу мусулман бир туугандар. Анда эмесе сиздер видеого лайк басып, комментарий жазып, сөзсүз бизди колдоп кетиңиздер. Сиздердин колдооңуздар биз үчүн абдан маанилүү, урматтуу бир туугандар. Анда эмесе караңыздар, биринчи мына Кудай Тааланын китебинде астаузу билла калаллаху таала дейт. Калаллаху таала. Калаллаху таала деген, кала деген бул айтты деген сөз. Аллаху деген Аллах айтты. Аллах деген Аллах болот. Таала деген улуу. Улуу Аллах айтты. Biz кыргыз тилинде бун көбүнчө таала деген сөздү Аллах Таала деп эле айтабыз. Таала дегендин мааниси демек бул улуу деген мааниде. Улуу Аллах Таала айтты. Валлаху я'ламу Wa antum la ta'lamun. Wa degende bu жерде жана болот. Аллах десек Аллах, Аллах. Ya'lamu десек билет. Аллах билет болот. Аллах билет. Wa antum la ta'lamun. Ал эми силер болсо la ta'lamun билбейсиңер болот. Ал эми силер билбейсиңер болот. Ал эми силер билбейсиңер. Эгерде ушул жерде ва антум деп атат, ва деген ал эми, антум деген силер, ла та'ламун деп атат. Та'ламуна десе билесиңер, ла та'ламуна дей турган болсо билбейсиңер болот да. Ошону кайтарат, маанисин терс жакка бурат. Ла та'ламун десе силер билбейсиңер болот. Ошондо Аллах билет, ал эми силер билбейсиңер деп толук бир маани чыгат. Демек бул жерде биздин темабызга байланыштуу сөз мына ла деген аятта келген ла таңгыч бөлүкчөсү. Андан кийин экинчи аятта астагфирулла билла инналлаха я'ламу ва антум ла та'ламун. Инна деген чынында болот же чындыгында. Чындыгында инналлаха, чындыгында Аллах, я'ламу, Аллах билет. Я'ламу десек билет болот. Ва антум, жана силер, ла та'ламун, билбейсиңер. Билбейсиңер. Бул дагы өйдөдөгү аятка окшош экен, бирок инна деген сөз башка болуп атат. Инна дегенде бул чындыгында болот. Ва антум ла та'ламун дегенде мына Ta'lamuna болсо силер билесиңер болот. Ва антум ла та'ламун. Ла та'ламун болсо силер билбейсиңер болот. Андан кийин 3-чү аятта астагфирулла билла инналлаха ла язлиму. Инна деген чындыгында болот. Аллаха, Аллах, ла язлиму. Язлиму десек зулумдук кылат болот. Ла язлиму десек Аллах зулумдук кылбайт болот ошондо. Демек ла язлиму зулумдук кылбайт. Аннаса адамдарга. Аллах адамдарга зулумдук кылбайт. Ушуга чейин бир маани чыкты мына. Шай'ан деген эч кандай. Аллах адамдарга эч кандай зулумдук кылбайт. Аллах чындыгында Аллах адамдарга эч кандай зулумдук кылбайт. Валакин, ва дегени жана, лакинна дегени бирок деген сөзү, бирок, аннаса, бирок адамдар, анфусахум өздөрүнө язлимуна зулумдук кылышат. Язлимуна десек зулумдук кылышат.
Чындыгында Аллах адамдарга эч кандай зулумдук кылбайт, бирок адамдар өздөрүнө зулумдук кылышат. Бирок адамдар өздөрүнө зулумдук кылышат деген аят. Эми мына мисал үчүн андан кийинки аятты караңыздар. Астаузу билля. Авала я'ламуна. Авала я'ламуна дейт. Авала я'ламуна десе, караңыздар, а деген сөз бул жерде б дегенди билдирет. Б деген кыргыз тилиндеги суроолуу бөлүкчө бар го, суроо. Сен азаматсыңбы, сен аладинсиңби, сен мусулмансыңбы деп, мисал үчүн кыргыз тилинде б деп сүйлөм аягында келет го, мына ошол бөлүкчөнү билдирет. Авала я'ламуна. Ва деген бул жерде негизи которулбайт, бирок эгерде өзү жалгыз келе турган болсо, жана деген маанини берет. Жана авала я'ламуна. Эми караңыздар, бул жерде биз я'ламуна деген маанисин чыгарабыз. Я'ламуна болсо, алар билишет болот. Я'ламуна. Алар билишет. Алар деген сөздү биз каяктан алып атабыз? Эгерде сүйлөмдүн алдында я болсо, мына я турат, аны мен тегерек деп атам. Мына я, андан кийин домма келе турган болсо, мына я'ламуна дегенде уна боло турган болсо, бул көптүктү билдирет. Я үчүнчү жакты билдирет, ал эми уна дегендеги вау бул көптүктү билдирет. Ошондо көмүскөдө бул жерде хум деген сөз бар болгон болот. Ошондо биз алар билишет деп айтабыз. Алар билишет. Ла я'ламуна десек, алар билишпейт. Алар билишпейт. Алар билишпейт. Эми а дегенди кошо турган болсок, авала я'ламуна десе, алар билишпейби болот. Алар билишпейби. Алар билишпейби. Бул жерде бир гана маани берилбей турган бөлүкчө ва болуп калды. Бул заида болуп калат. Урматтуу достор, бир кичине жарнамалык мүнөттөргө кезек берсеңиздер, эгерде сиздер орус тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар же англис тилин үйрөнүүнү каалаган болсоңуздар, бизде англис тили жана орус тили китептери дагы бар. Буларды алып сонун ыкма менен үйрөнсөңүздөр болот. Орус тили 4 бөлүктөн турат. Биринчиси бул өткөн чак, учур чак, келер чак, совершенный вид, несовершенный вид. Кепилдик берип айтам, бул китепте сиздер билбеген көптөгөн темалар бар. Ал эми экинчи китеп, экинчи бөлүгү болсо, бул орус тилиндеги падеждерди үйрөтөт, сөздөрдүн окончанияларын үйрөтөт. Кандай окончания койсо кандай болот. Жана ошондой эле татал сүйлөмдөр дагы бар. Үчүнчү китеп болсо, достор, үчүнчү китеп бул сөз байлыкты үйрөтөт. Словарный запас деп коет. Орусча мына ошол сөздөрдү, биздин сөз байлыгыбызды байытуу жолдорун үйрөтөт. Бул көбүнчөсү разговорный, сүйлөшүү, баарлашуу темалары көп бул темада. Жана ошондой эле 4-үнчү бөлүгү фонетика, бул кичинекей эле китеп. Бул фонетика сиздерге орус тилиндеги сөздөрдүн окулушун үйрөтөт. Ал эми англис тили китебине кезек берсек, англис тили китеби болсо, бул сиздерге англис тилиндеги сөздөрдүн окулуштарын дагы үйрөтөт, фонетикасы дагы бар, жана ошондой эле грамматикасы дагы бар. Англис тили болгону бир эле китеп, бирок ичинде 2 тема бар, фонетика жана грамматикасы бар, урматтуу достор. Эгерде китеп алууну кааласаңыздар, экрандагы телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 709 28 75 71 709 28 75 71. Эми андан кийинки аятка караңыздар. Астагфиру билля. Афала яқилун. Афала яқилун. Эми биз бул жерде а деген бул афала дегендеги алдындагы хамза менен алифтүү хамза, бул демек б деген кыргыз тилиндеги суроолуу бөлүкчөнү билдирет. А десе б болот. Афала яқилуна десе, алар акылдарын иштетишет. Яқилуна десек, акылдарын иштетишет. Ла яқилуна дей турган болсок, акылдарын иштетишпейт. Алар акылдарын иштетишпейт. Афала яқилуна десек, алар акылдарын иштетишпейби? Же болбосо алар түшүнүшпөйбү болот. Алар түшүнүшпөйбү деген маани чыгат. Бул жерде бир гана фа дегендеги фа тамгасы заида болуп калды. Ашыкча буга маани берилбейт. Андан кийин астагфиру билля үчүнчүдө вала яқилуна дейт. Вала яқилуна. Кийинки аятта
Va dese cana bolat. Yaqiluna dese düşünüşöt bolat. Al emi la yaqiluna desek düşünüşpöyt. Alar düşünüşpöyt bolat. Alar düşünüşpöyt bolup mına demek on manini ters maniga burat. La bölükçösü mına uşunday ters maniga burat. Andan keyin afala ta'qiluna deydi. Keyinki ayatda afala ta'qiluna. Afala ta'qiluna dey turgan bolsak, bu yerde a degendegi b bölükçösü bolat. Bu a b bölükçösü. Afala ta'qiluna. Ta degende bu yerde demek siler bolat da. Ta degende bu anta, antuma, antumda. Ta'qiluna una dey turgan bolsak, demek bu yerde köptüktü bildiret. Bu vav köptüktü bildiret. Oşondo ta'qiluna dese siler düşünnösüңөр. Afala ta'qiluna dese siler düşünböysüңөр. Siler düşünböysüңөр bolat. Siler düşünböysüңөр degen mani çıgat. Andan keyinki ayatda afala yesma'una. Afala yesma'una. Afala yesma'una degende sami'a degen uğu, yesma'una olsa ya al üçüncü jakты körgözet, una köptük. Bu yerde demek murdakı ayatlarda, murdakı emelerde ayttık, ayatlarda ayttık. Egerde aldı ya bolsa una, vav kelgen bolsa anda hum degen söz kömüsköde olup kalat. Afala yesma'una. Yesma'una desek uğuşat, alar uğuşat. Afala yesma'una desek la yesma'una, uğuşpayt. Emi a degendin manisini koya oturgan bolsak, afala yesma'una desek alar uğuşpayby bolat. Alar uğuşpayby, alar uğuşpayby. Keyingisinde fahum la yesma'un. Fahum la yesma'un deydi. Fahum la yesma'un desek, yesma'una desek uğuşat, alar uğuşat. La yesma'una desek alar uğuşpayt. Fahum la yesma'un, hum degen alar, la yesma'una uğuşpayt bolat. Alar uğuşpayt dep buna köptük hum degen manide kelet. Humda yesma'una dep kelet. Andan keyinki ayatta estağuzu billah. Ekseruhum la ya'qilun. Ekseruhum. Ekseru degen köpçülügü. Hum degen alardın. Ekseru köpçülügü, hum alardın köpçülügü. La ya'qilun düşünüşpöyt. La ya'qiluna desek alardın köpçülügü düşünüşpöyt. Alardın köpçülügü düşünüşpöyt bolat. Demek ya'qiluna desek düşünüşöt. La ya'qiluna dey turgan bolsak düşünüşpöyt bolat da, düşünüşpöyt. Emi keyinki ayatta estağuzu billah. Walakin la ya'lemun. Va degeni cana. Cana degen manini beret. Lakin degen birok. La ya'lemuna degeni. Ya'lemuna bolsa bilişet. La ya'lemuna bilişpeyt. Birok alar bilişpeyt bolat. Birok alar bilişpeyt bolat. Keyinki ayatta estağuzu billah. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَلَا يَظْلِمُ. Yazlimu desek zulumduk kılat. La yazlimu zulumduk kılbayt. Rabbuka senin Rabbin. Ka degen senin bulat. Rabbuka degen senin Rabbin. Ahadan eç kimge. Senin Rabbin eç kimdige zulumduk kılbayt. Senin Rabbin eç kimge zulumduk kılbayt bolat. Keyinki ayatta estağuzu billah. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Yadhuluna desek kirişet, وَلَا يَدْخُلُونَ desek la yadhuluna kirişpeyt. Alar kirişpeyt. Alar kirişpeyt. El cennete beyişke, cennetke alar beyişke kirişpeyt bolat. Alar beyişke kirişpeyt bolat. Demek yadhuluna desek kirişet, ve la yadhuluna desek kirişpeyt. El cennete beyişke bolat. Andan keyinki ayat estağuzu billah. Velakin la yeş'urun. Velakin la yeş'urun. Velakin degen birok.
Ва деген жана бирок болуп калат, эми жана. Бирок кыргыз тилинде жана деп сөз башталбайт, ошондуктан биз көбүнчө кээде айтпай калтырып кетип атабыз. Валакин бирок жана бирок ла яшурун, яшуруна десек сезишет. Бирок алар сезишет болот да. Ла яшуруна десек алар сезишпейт. Бирок алар сезишпейт болот. Бирок алар сезишпейт. Андан кийин вала яржиун. Астаузу билла. Вала яржиун. Рожаа десек кайтуу, яржиуна десек алар кайтышат. Ла яржиуна десек алар кайтышпайт болот. Бул жерде хум алар деген сөз көмүскөдө калып кетип жатат. Урматтуу мусулман бир туугандар. Вала яржиуна десек алар кайтышпайт болот. Алар кайтышпайт болот. Яржиуна десек алар кайтышат болот. Вала яржиуна десек алар кайтышпайт болот. Мына ушинтип урматтуу мусулман бир туугандар, биздин 19-чу видео сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде сиздерге кандайдыр бир сүйлөм же аяттар түшүнүксүз болгон болсо, кайра башынан видеону кайтарып көрүңүздөр. Же болбосо бизге комментарийге суроо калтырсаңыздар, же биздин телефон номерге байланышсаңыздар, араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнсөңүздөр дагы болот. Эгерде сиздерге араб тилинен устаз керек болгон болсо, бизге байланышсаңыздар болот. 0709 28 75 71 0709 28 75 71. Ал эми эгерде сиздерге араб тилинен мыкты китеп керек болгон болсо, араб тилин мындан да жакшы өздөштүрүүнү кааласаңыздар, Ашур Али уулу Маулян устаздын Сажида аттуу китебин алсаңыздар, мына ушул китеп менен сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнөсүздөр. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин устаз болдум. Кайрадан кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.